Seni mağar tağdırsın. Урматтуу жаштар, байкелер, инилер, ушул бүгүнкү ынтымак оюнду жакшылап өткөрүп алалык. Талаша турган чоң деле байке жок. Ынтымакка чакырып, жаздын келиши менен оюндардын башталышы менен деле уюштурулду. Ушул Байзак жаштарынын ынтымагы жана ошондой эле Байзактын ынтымагыдыр. Ушул темир чогулуп берип аткан байкелерге да рахмат баарыңыздарга. Жакшылап өткөрүп алалык андай жаздын келиши менен, пойлолордун ачылышы менен деп туруп. Айтканыңыз. Бул жерде бардык Байзак айылынын тургундарынын ынтымагы болуп атат. Жаштар жана орто мундагылар анан 45 жаштан өйдөгү кишилер футбол ойноп, ушу ден соолуктарын тыңдап атышат. Эмне дейбиз, ушул Байзак айылынын ынтымагы үчүн биз да ошо шаардан бери 2-3 команда келдик. Шаарда Теңир тоодо ойногон балдар бар буякта. Ошол жакшы өтүп атат. Алла разы болсун. Ушу уюштурган жигиттерге да Алла разы болсун. Ушу Байзактын ынтымагы ар дайым бекем боло берсин. Sungan белектеп жакшы көрө. Байзак айылынын тургундары бул жерде Байзак айылынын ынтымагы деп иш-чара уюштуруп атканбыз. Ушу жаштарды спортко чакыруу деген ошол милдет, ынтымакка чакыруу. Уюштуруучулар бул Байзак айылынын ынтымагы деп общий Байзак айылынын элинин атынан да уюштуруп болуп атат. Байзак айылынын жаштары дагы Бишкекте дагы чоң турнирде ойноп жүрүшөт. Теңир тоо лигасында дагы көп жетишкендиктерде жетишип жүрүшөт. Ушактан баардык ошол жигиттердин баары ушактан футбол ойноп, шаарга барып, оюндарды улантып, чоң оюндарда ойноп жүргөн жигиттер көп. Ошол Байзак айылынын жаштары ушул спортко жана билимге, илимге, ынтымакка бекем болушсун. Оюндун катышуулары Байзак айылынын жаштары 3 муунга бөлгөнбүз. 30 жашка чейинки, 30 жаштан 40 жашка чейинки деп өзүнчө экинчи муун, анан 40 жаштан өйдөкүлөр деп 3-чү муун деп ошо 3 муун менен оюн өткөрүп атабыз. Районунун Байзак айылында ушундай спорттук иш-чара болуп атат. Ошого Байзак ынтымагынын атынан, Байзак жаштарынын атынан өзүбүз ушул айылдын тургуну болобуз. Атыбыз Мамбетов Максат. Биз да ушул айылдын тургуну болобуз. Ушул айылда ушундай иш-чаралар өтүп атат. Жаштардын аң сезимин өстүрүү жол максатында ушундай нерселер болуп жатат. Мындай айта кетсек, мындай пойлодан биздин айылда 3 пойло бар. Биздин 3 пойлода азыр ушул тапта ушундай кызуусу оюндун кызуусу жүрүп аткан мезгили. Ушул айылга ушундай жогору жакта бийлик өкүлдөрүнө Алла разы болсун, бизге ушундай жаштарыбызга ушундай газондорду ачып, жаштардын ден соолугун чыңдоо максатында ушундай иш-чараларды уюштуруп берип атканына чоңдорубузга дагы Алла разы болсун. Биздин мында ушуга окшогон эле көптөгөн Байзак айылында жетишкендиктерибиз бар. Ошого улай эле айта кетчү дагы бир нерсе, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара Кече филиалы өздөрүнүн имаратында ушул жерге салып берип, 18 март күнү ушунун да ачылышы болду. Бу да болсо ойлойм биздин чоң жетишкендиктерден ушул айылыбызга ушундай нерселер түшүп атканына, бийлик өкүлүнө, айыл өкмөтүбүзгө жана ошондой эле жогору жакта отурган бийлик өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушундай нерселерди уюштуруп айылыбызга берип атканына. Кара Кеченин айта кетчү нерсеси, ушул биздин Нарын областынын Жумгал районунун Байзак айылында Кара Кече деген тообузда чыккан көмүргенден чыккан көмүрдү Кыргызстандын 70% колдонот. Ушул айылдан ушул 70% кыргыздын үй жылы. Жалпысынан 27 команда болду. 27 команда ошо оюн алып барып атат. Байзак айылында 3 газондо оюн болуп атат азыр. Оюндун азыр жарым жартылай убакыты өтүп калды.
3 газондо ойноп атат. 3 муун. Финалдык оюн ушул жердеги эң ылдыйкы газондо болот финалдык оюнда.